Жапаров бүгүнкү диалог натыйжалуу болоруна ишенимин артты. Садыр Жапаров Чолпон Атада Түркмөнстандын президенти менен жолугушту. Камбар Ата 1 ГЭСин ишке киргизүү Борбор Азия өлкөлөрүнүн энергетикалык коопсуздугун бекемдейт, деди Касым-Жомарт Токаев. Караколдо 2000 орундуу маданий борбор курулат. Ысык көлдө бильярд боюнча дүйнө чемпионаты жыйынтыкталды. Кафа Women's Championship мелдешинде Кыргызстан коло байге утту. Казакстан мектептеринде жайкы каникулду кыскартуу пландалууда. Президент Садыр Жапаров бүгүн 21 июлда Ысык көл областынын Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын 4-чү консультативдүү жолугушуунан жыйындын катышуучуларынын астында сөз сүйлөдү. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда өтүп жаткан Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын 4-чү консультативдүү жолугушуусун ачык деп жарыялап, бүгүнкү диалог ийгиликтүү жана натыйжалуу болуп, бардык актуалдуу маселелерди талкуулоого жана аларды чечүүнүн жалпы жолдорун табууга мүмкүндүк берет деген бекем ишенимин билдирди. Президент Садыр Жапаров бүгүн 21 июлда Ысык көл областынын Чолпон Ата шаарында Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов менен жолугушту. Президенттин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, өлкө лидерлери эки тараптуу, көп тараптуу жана соода-экономикалык кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулашты. Мамлекет башчысы өлкөлөр ортосундагы кызматташтык мындан ары да ырааттуу өнүгүп, ал жаңы мазмун жана багыттарга толооруна ишенерин билдирди. Түркмөнстандын президенти Кыргызстан менен эки тараптуу тең кызыктырган бардык тармактарда, анын ичинде соода-экономикалык жана инвестициялык тармактарда натыйжалуу кызматташууну улантууга даяр экендигин айтты. Кыргызстанда Камбар Ата 1 ГЭСин ишке киргизүү Борбор Азия өлкөлөрүнүн энергетикалык коопсуздугун бекемдейт. Бул тууралуу Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан Борбордук Азия мамлекет башчыларынын консультативдүү жолугушуусунда Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев билдирди. Анын айтымында, Казакстан чек аралык дарыялардын суу ресурстарын өз ара пайдалуу шартта пайдалануу үчүн биргелешкен гидроэнергетикалык долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө маани берет. Каракол шаарында 2000 орундуу маданий борбор курулат. Маалыматка ылайык, 20 июлда борбордун долбоорун иштеп чыгуу боюнча жарыяланган сынакка келип түшкөн эскиздер талкууланды. Маданий борбор Каракол шаарындагы Карасаев көчөсүнөн курулуп, 4 гектар аянтты ээлейт. Ысык көлдө кыз келиндер жана эркектер арасында бильярдтын эркин жана динамикалык пирамида түрү боюнча дүйнө чемпионаты өттү. Мелдеш 16-20 июлда Бактуу Дөлөнтө айылындагы Газпром комплексинде болду. Чемпионаттын жалпы байге фонду 1 миллион 350 миң сомду түздү. Кыргызстандын кыз келиндер арасында футбол боюнча курамасы Кафа Women's Championship эл аралык мелдешинде коло байгеге татыды. Коло үчүн беттеште Кыргызстан Тажикстандын курамасын 1-0 эсебинде жеңип алды. Алтын медаль үчүн болгон күрөштө Өзбекстандын командасы Ирандан күчтүү болуп чыкты. Жыйынтыгында Өзбекстан 12 упай топто биринчи, Иран 9 упай менен экинчи, ал эми Кыргызстандын курамасы 4 упай алып 3-чү орунга илинди. Казакстанда окуу жылын 2 аптага узартуу пландалууда. Документке ылайык, 1-класстарда окуу жылы эми 35 аптага созулат. Азыркы эрежеде 33 апта деп көрсөтүлгөн. Министрлик калган класстарда окуу жылын 36 жума деп белгилөөнү сунуштоодо. Министрлик жайкы каникулду кыскартуу балдардын мурунку жылы алган билимин унутуп калуу тобокелчилигин азайтат деп эсептейт.